Assalamu алейкум, урматтуу бийлик башындагылар. Менин атым Болотбек, мен Токтогул районунун тургуну болом. Бүгүн Токтогул суу сактагычына келдик. Токтогул суу сактагычы мен бала кезден баштап эң төмөн чекитине келди. Мен бул жерде байма-бай каттаган жигитмин. Мындай деңгээлге Советтер Союзунан бери биринчи жолу келди. Бул кооптуу. Бирок мен бул кооптонууга коркпойм. Макул ушмойдон болсун. Сиздер билиңиздер. Светиңиздер жок, үйүңүздөрдө үшүгөндө, кыйналганда сиздер токтогулуктардын ıyы менен курулган ушул ГЭСтин ушул бейиштей койгон жерин тыштаган элдин жашоо турмушун жон териңиздер менен сезесиздер. Мына ушул ГЭС 72-жыл курулгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин Токтогулдун айылдарында, жада калса центринде, 7-чи микрорайондо суу жок. Суу жок. Мына бизге кылган кыянаттык. Мына бизге кылган алдоочулук. Мына бизге кылган зөөкүрдүк бул. Ошондуктан ойлонуңуздар. Эми мына азыркы бийлик талпынып атат. Камбар ата 2 ГЭСин курабыз деп. Биздин эл Токтогулдун эли жадады. ГЭСиңерден жадады. ГЭСиңер тим эле койгула. Өзүңөрдүн кампайтып чөнтөңөр толтурбай эле койгула. Биздин айдоо аянттарды талкаладыңар. 100 000 деген кишинин укугун бузуп атасыңар силер. Силер 10 000 кишиге свет берем деп 100 000 кишини бүгүн жакыр кылып атасыңар. Ошондуктан Камбар ата 2 бул болбогон проект. Бөлөк мамлекетке жартысын бересиңер, ал өмүр бою өзүнүн акчасын алып кетет. Бул жерде тургундарчы? Бул жерде элчи? Элдин укугу корголуш керек го. Конституцияда ошонтип жазылды го. Дүйнөлүк укукта ошонтип айтып турат го. Адамдын укугу тебеленбесин деп. Бүгүн кана токтогулуктардын укугу? Ошон үчүн бийлик башындагылар ойлонуңуздар. Ойгонуңуздар. Бүгүн ушул ГЭСтен чыккан светтин баасы токтогулуктар үчүн 2 сом 16 тыйын. Светти арзандаткыла деп биздин аталарыбыз чекесинен өтүп кетип атат. Мына эми 30 жашка келип эс тартып бизге очередь келди. Бизге убакыт келди. Бирок азыркы жаштар биз жол бербейбиз. Биз жол бербейбиз мындайга. Мынакей шлангаларды 300 метрден улаштырып алып, көпчүлүк менен сүйрөп баратабыз. Арты казы. Мынакей. Ал жакна. Акта эжелер жаш балдардан бери ошо жардам берип жүрүшөт.